Кундуз Шатманова 68 жашта бүгүн экинчи жолу эмдөө алганы келген. Анткени коңшу Жамбыл облусунда жакындары жашагандыктан чек арадан өтүүдө дагы эмдөө алганы боюнча документ текшерилет. Эмдөө алган каарманыбыз эми кооптуу илдеттен коркпой тургандыгын айтат. Биринчисин алганда эч кандай деле мага сезилген жок. Жакшы эле көтөрдүм. Анан экинчисинде алдым. Анда деле жакшы. Анан эми мына үчүнчүсүндө алайын деп атам. Анткени ден соолук үчүн алыш керек экен. Мисалы өзүм ден соолугум өзүмө керек, үй бүлөмө керек, балдарыма дегендей. Анан мына пандемияны убагында көрбөдүкпү? Башында алсамбы, албасам деп да эки ой болуп жүрдүм. Анан алгандарды көрүп, угуп, анан кой алайын деп алдым. Жакшы эле болду бардыгы. Дарыгерлердин маалыматында учурда чет өлкөгө чыга турган жарандар эмдөө алышууда. Көбүнчө Жамбыл облусуна кире турган ишкерлер жана айдоочулардын басымдуусу бустерлик доз алышкан. Мындан тышкары 12 жаштан баштап Pfizer вакцинасын алган жаш балдар да бар. Өткөн жумада биз 167 адамга бустерный доза, анын арасында биринчи дозалар да бар. Анан бизге көбүнчө мектеп жашындагы 17-18 жаштагылар келип атат, окуу жайына кетерге жакын деп дайындалышып, эки дозасын алып кетип атышат. Биринчи дозасынан кийин 28 күндөн кийин интервал келип алып кетип атышат. Азырынча вакцина жетиштүү, келип алсаңыздар болот. Учурда үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда вакцинанын 3 түрү бар: Veracell, Pfizer жана Moderna. Андыктан эпидемиологиялык абал турукташкандыктан ар бир жаран эмдөө алышы шарт. Вакцинадан баш тарткан жарандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин жок эмес, бар алардын арасында, элибиздин арасында. Бирок ошол эле мезгилде жалпы ошол вакцина ала элек адамдарга айтат болчумун, кайсы бир учурда бул аба аркылуу жугуучу инфекция болгондугуна байланыштуу, эгерде биздин мамлекетибизге да келип кала турган болсо, эң биринчи кезекте ошол адамдар ооруп калышы мүмкүн. Вакцина негизги жардамы бул оорудан сактайт, иммунитети пайда болуу менен. Же болбосо оору жуккан учурда дагы жеңил өтүүгө өзүнүн жардам берет. Биз дайыма айтып келгенбиз, буга чейин дагы эң оор перенос эткендер жана ошондой өлүмгө дуушар болгондордун арасында вакцина албагандар кездешкен. Эмдөөнүн артыкчылыгы кооптуу илдет жукса дагы адамдар аны жеңил көтөрөт. Башка чет өлкөлөрдөй болуп баягы коркпой калып, баягы масочный режимдин баарын отмена кылып, коркпостон жашаш үчүн чындыгында баягы коллективный иммунитет керек. Коллективный иммунитет пайда болуш үчүн биздин жарандардын 70% эмдөөдөн өтүшү керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биздики 70%га жете элек. Ошондуктан баягы бизге ковид илдети кайра келип калышы мүмкүн деген коркунуч да болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан баягы чакырып кетет элек 70%га жеткичекти. Баягы өзүбүздү өзүбүз сактап, үй бүлө мүчөлөрүн ойлошубуз керек, жакындарыбызды ойлошубуз керек, ошондуктан эмделишибиз керек. Маалымат катары айта кетсек, өткөн жумада облус боюнча 160тан ашык жаран бустерлик доз алышкан. Алардын басымдуусу мамлекеттик кызматта эмгектенгендер. Эмдөө дали болсо Талаш шаарында солгун жүрүүдө. Кооптуу илдеттен коргонуунун эң эффективдүү жолу бул эмдөө алуу. Андыктан эпидемиолог дарыгерлердин айтымында жамааттык иммунитет пайда болгондо гана кооптуу илдет өз коркунучун азайтмак. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы республика аймагында жамааттык иммунитет пайда боло элек. Андыктан ар бир жаран өзүнүн жана жакындарынын ден соолугун ойлоп эмдөөдөн өтүшү шарт. Бегайма Сымбаева, Калмурат Мейманбеков, Талаш шаары.